Kecha kechqurun Kievdagi maktabdan yana ikkita qiz o'g'irlandi. Mana ikkita xotin o'sha hozir eshitasizlar, bolalarni o'g'irlab shunaqa qilib beryapti ekan, qora chimmatda ekan. Qizilbayroq tomondagi Adir Tayidan ichi-ichiga yo'q topildi. Suzaq rayonundagi Manas, Aytbek жана Киров аталышындагы мектептерден 3 окуучу уурдалды деп ата-энелерди дүрбөлөңгө салган WhatsApp'та билдирүүлөр тарады. Үн жазуулардын биринен 9 жаштагы баланы уурдап жатканда көпчүлүк куткарып калганын угууга болот. Анда ал баланын учурда өзүнө келе албай, эс учун жоготкону да сүрөттөлгөн. Abi degan maktabdan bitta o'g'il bolani qo'ltig'iga qistirib olib ketayotgan yerda dod faryod qilib yuborgan ekan ali bola. Yugurishib ushaman deguncha bolani ushaguncha u bola qochib ketibdi. Bittasi ayol kishi ekan, hushyorroq bo'linglar deb aytib qo'yay dedim sizlarga. Уурдалган балдардын бири райондогу номер 94 Айбек атындагы орто мектебинин окуучусу экени айтылган. Деген менен мектеп жетекчиси бул билдирүү чындыкка дал келбээрин айтат. Тагыраагы мектепте абал тынч. Окуучулардын арасында андай факты катталган эмес. Учурда бул багытта түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Биз азыркы күндө ар кандай жалган маалыматтар таралып атат. Биздин мектепте дагы окуучуларды жоголду деген ушундай маалыматтар таралганын уктук. Алар боюнча түшүндүрүү иштерин алып барып жатабыз. Биздин мектепте окуучулар баары тынч. Do'stlar, bu qiz topildi. Qana bo'lib topildi deng. Qizilbayroq tomondagi Adir Tayidan ichi-ichiga yo'q topildi. Ichki apparatlarini polniy olib tashlab ketibdi. Мындан сырткары Сузакта бир жумадан бери изделип жаткан 9 жаштагы кыз тууралууда такталбаган маалымат тарады. Анда ал кыздын ички органдары жок абалда райондун алыскы адырлуу аймагынан табылганы айтылган. Деген менен бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Облустук ички иштер башкармалыгы аты аталган мектептерде окуучулар жоголбогонун, ал эми 9 жаштагы Сумая тууралууда чуулгандуу кабар жалган экенин билдирет. Бүгүнкү күндөрдө тармактарда бир канча маалыматтар бар экен. Мен дагы ошону угуп аябай таң калып атам. Ошол маалыматтардын канчалык деңгээлде чын экенин билбей эле көп адамдар билбестен маалыматтарды жөнөтүп атат да. Бул маалымат элди хыжалатка салып атат. 2021 жылдын 18 ноябрь күнү Касылжанова Сумая 9 жашта 4-класста окуйт эле бизде. Ошол мектепке барам деп үйүнөн чыккан, бирок мектепке жетип келбеген. Анан ошол кыз бүгүнкү күндө изделүүдө. Коомчулукка тараган үн жазууларга кооптонуп, ата-энелер балдарын мектепке өздөрү алып келип, кайра өздөрү алып кетүүдө. Элди дүрбөлөңгө салып, такталбаган маалыматтарды тараткандар изделип жатат. Алар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Мыйзамдарды билбегендик жоопкерчиликтен бошотпойт. Мындан улам милиция кызматкерлери тургундарды такталбаган маалыматтарды бөлүшпөөгө жана таратпоого чакырат. Бул маалыматтар жалган экендигин жана ошондой эле ал жерде үн жазууларда ат аталган мектептерден окуучулар жоголбогондугун билдиребиз. Азыркы учурда бул социалдык тармактарга үн жазууларды ким тараткандыгын тактоо иштери Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жана ошондой Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын жана ошондой эле тиешелүү ыкчам кызматтардын кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Эгерде алар табылган болсо, албетте мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Белгилей кетсек, Сузак районунда бир жума мурун 9 жаштагы Сумая аттуу кыз жоголгон. Ал 18 ноябрда үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Андан бери райондон 100дөн ашык тургундар Сумаяны издөөгө чыгышкан. Издөө иштери Сузак району, Жалал Абад шаары жана Оштон да кыдырылууда. Сузак районунда жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголсо, анын баары кийин табылып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Мыйзамдарда жалган маалымат тараткандар жана жалганы башка бирөөлөргө зыян алып келсе, 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу, айып жана түзөтүү жумуштары каралган. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.